Бишкек шаардык мэриясынын имаратынын алдына кайрадан нааразы болгондор топтолду. Чогулгандар 22 октябрда 1 вице-мэрликтен баш тарткан Нариман Түлеевдин кайрадан мэрдин милдетин аткаруучу болуп дайындалышына каршы чыгышты. Алар кызматка Нариман Түлеевден башка таза адам келсин, Түлеев кетсин деп кыйкырып турушту. Казыр кетиш керек. Бул эч нерсе кылган эмес. Бул Бишкек шаарына эч нерсе кыла албайт. Нариманды ушул жерде туруп коргоп турушат. Менин атым байкелер Рыскулбеков Эрмек. Мен балдардын укугун коргоп турам ушул жердечи. Анан кийин мындай нерсе болбойт. Итчиликтин бул это здание народа. Бүгүн эртең менен мэриянын маалымат кызматы Түлеев 1 вице-мэрликтен жана мэрдин милдетин аткаруучулуктан кетүү боюнча жазган арызын кайтарып алганын кабарлаган. Нааразы болгондор өзүн-өзү мэр деп жарыялаган Түлеевдин аракети мыйзамсыз экендигин айтышып, кала башчылыгына андан башка татыктуу инсандар бар экенин билдиришти. Эмне үчүн бул киши камалып келип, бул амнистия менен бошоп келди. А если бул толук отбытый срок болгондо азырда жатмагал жерде. Мына кыргыздын бардыгы билет. 400 вагонду кескилип темирге сатып жүргенин. Ал вагон деген бюджеттен келген, кыргыз элинин менети менен келген вагондор болчу. А мунун аркасында кимдер турат? Мына балдар туура айтып атат. Акылбек Жапаров турат деп. Акылбек Жапаровдун чексиз мүлктөрү обнародовать этилип калды. Эгерде ошол жерге барып алып туруп коррупционер Акылбек Жапаров отурса, ошонун табакташы бул Нариман Түлеев берди отурса, анда жаштардын менети эмне болду? Буга чейин кызматтан баш тартууну Түлеев мэрлик креслонун айланасында ар кандай топтордун жана шектүү бирөөлөрдүн ыплас, иренжиткен көрүнүшү башталганын, ахлократиянын толкуну күчөп баратканы менен түшүндүргөн. Ошондой эле Бишкек шаардык кеңешинин КСДП, Өнүгүү Прогресс жана Республика Ата журт фракциялары да өзүн-өзү мэр деп атагандарды колдобой турганын айтышууда. Нааразычылык акциясына чогулгандар президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаровдон кала башчылыгына жаңы адамды дайындап, Түлеевди кызматтан алууну талап кылышты. Талап Нариман Түлеев берде кереги жок бизге. Бардык азыр могу Садыр Нуркожоевдун жанында жүрүшөт буларчы, жана чөөлөрдөй болупчу. Могу люстрация деген мыйзамды кабыл алыш керек болчу полный. Алданмаңызчы, Садыр Нуркожоевич. Булар сизди да алдап туруп, башка президенттерден анга түртүп туруп кетип кала турган адамдар булар. Эске салсак, 21 октябрда Бишкек шаардык мэриясынын алдында Түлеевдин кала башчысынын милдетин аткаруучу болуп дайындалышын мыйзамсыз деп эсептегендер митингге чыгып, анын тарапташтары менен чатакташа кеткен. Анын эртеси Нариман Түлеев мэрдин милдетин аткаруудан да, вице-мэрликтен да баш тартып арыз жазган болчу. Учурда анын иш сапары менен Москва шаарына учуп кеткен айтылууда. Тазагүл Эмилбекова, Гүлчөрөк Казымкулов, Нью ТВ.